Алла таалам тагдырга эмне жазса ошол болот экен. Тааныштарың, туугандарың, дос, душман бул бардыгы ушул жерде мындай сынала турган, өзүң дагы сынала турган майданда. Ооба. Эмнеге унаага токтодуңуз дейм да? Биздикинен 3 эсе арзан, 2 эсе арзан да биздин базардан. Кардардын кызыкчылыгын дайыма жогору койсоң, эч кимге да береке болот. Азыркы учурда кандай унааны айдап жатасыз? Таксиде жүрөм. Анан автобуста жүрөм. Бардыгы эле машина жүрө берет алдыга жүрөп, бирок токтобой калышы мүмкүн да. Мисалы немистер үнү чыккан мотор жакшы көрөт. Кыргызстанга эң ыңгайлуу машиналар деп эсептеген машиналарды айтып берсеңиз. Nissan, Mitsubishi, Mazdалар дагы абдан жакшы машиналар. Эң акырында 4-орун болот экен. Корейский унааларды коем. Машинаны бизде деле билбесе деле албай эле кой. Тормозду изилдеш керек. Кайсылары сапаттуу, кайсылары белгилүү, жакшы жана ошол. Колдонулган экинчи колдон өткөн машина эмес. 0 пробегке чыгыш керек. Береке болсун деп $50 кошуп деле берип сал. Мисалычы, кандай акыл бар, аларда кандай тажрыйба бар, кантип ойлонушат деген маселе да. Машинанын транзиттик өлкөгө айланып баратат да. Грузиянын ролун алып атабыз да. Кыргызстанга кирип, бир Кыргызстан ичинде айдалбастан кошуна өлкөлөргө сатылып кете турган уна болсо, анда анын салыгын башкача кылыш керекпиз да, жеңилдетиш керек. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Турарбеков Маек YouTube каналыбызда уста долбоору уланып жатат. Бүгүн бизде өзгөчө коноктордун бири жаш ишкер, ишкерлик менен алектенип жаткан, ошол Дубайдан Кыргызстанга машина алып келип, бизди машиналоо кылып жаткан байкелердин бири Аязбек Атамкулов байкебиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз байке. Кандайсыз, ден соолук, иштер? Кудайга шүгүр, чексиз шүгүр. Иштериңиздин баары жакшы. Чексиз шүгүр, баары жакшы. Жакшы. Анан баары жакшы. Биринчи эле бере турган суроом байке, бала кезде баардыгыбыз кыялданабыз го. Мен чоңойгондо космонавт болом, юрист болом, милиционер болом, бизнесмен болом, азыркы учурда президент, депутат болом дегендей. Сизде кандай болду эле бала кезде? Бала кездеги кыялдар негизи чоңдордун таасири астында болот да, көп кыялчы. Анан мен байкем аскер болуп, мен көбүрөөк аскер катары кыялданып өзүмдү. Бирок чоң энем жөнөтпөй койгон. Суворовскийге барамыз, биз ага жөнөтпөй койгон. Андан кийин негизи баягы китепке жакын болчумун. Апам китепканачы болуп иштеп калды, китеп ташып, китептин жыттарынан бери ушундай да. Анан илимге жакын болдум. Анан мугалимдерим айтат эле, илим пост бол деги бол. Эжелерим болсо баягы ишкерлик менен алектенет да. Алар болсо сен деген банковский дело окуйсуң, менеджмент окуйсуң, анан экономика окуйсуң деп 9 бүтүрүп коллежге тапшырып койушкан. Бирок өзүм көбүрөөк илимге кызыкчумун негизи. Физикага, математикага, ушул жактарга жакын болчумун да, кыялданчумун. Бирок эми Алла таалам тагдырга эмне жазса ошол болот экен. Мен менеджмент окугам, экономика багытында. Анан көп кесипти аркалап көрдүм. Акырындык менен эми келатабыз. Аябай көп да, узун да. Список. Сиз мисалы ушул 7-8 жыл мурун эле активдүү жаштардын бири, ошол эле учурда көптөгөн долбоорлорду башкарып иштеп жүргөнсүз да. Анан ишкерликке кандай болуп келип калдыңыз? Негизи азыр деле ошол көкүрөктөгү нерсе, бул коомдук социалдык маселелер. Ишкерлик кылсам деле дагы деле мамлекеттин, жалпы элдин көйгөйлөрү дагы эле көкүрөгүмдө десем болот да. Анткени биз 2010-жылы окуя, мисалы биз өспүрүм кез болчу, 16-17 жашта. Анан саясий бир кырдаал курчуп, өлкөдө төңкөрүш болгон. Биз анан ошондо ойлонгонбуз да, эмне кыла алабыз депчи. Анан ошол кезде жаштар бирге калып, аны кылабыз, буну кылабыз, саясат менен кеткен болду. Мен экономикасын көтөрөм деп бизнес менен кеткендер болду. Мен көрө коомдук иштерге басым жасап, жаштарды мындай билимге үндөп, адамдык сапатка үндөгөн бир кыймылдарда жүрдүк. Анткени өзүбүз да инсандык өнүгүү пулуна чыкканбыз, билесиңер. Анткени бул өлкөнү түзгөн бул инсан да, адам. Өнүккөн өлкө бул өнүккөн адам деген эле сөз да. Адам жок, бул жөн эле тала, жөн эле тоо таш. Адам бар жер мамлекет, шаар. Демек өнүгүү бул адамдын түтүнсүз көз каранды. Ошол себептен дагы деле ишкерликке карабастан инсандардын өнүгүүсүнө аз да болсо салым кошуп келатабыз деп мен айткым келет. Ал эми ишкерликке кантип өтүп кеттик? Ишкерлик бул экономика негизи бардык социалдык проблемалардын өзөгүн чече турган жол десем болот да. Анткени былтыркы жылы бир тенденцияны байкадым. Турцияга барып калдым. Турцияга барган кезде Түркиядагы туугандар таарынбайт болуш керек бир жагдайды көрдүм да.
мурда экономикасы дүңгүрөп турган учурда азыр Түркия бир аз кыйналып атат. Экономикалык жактан эмбарголор, санкциялардын себебинен улам. Анан элдин мүнөзүнүн өзгөргөнүн байкадым да. Мындай мурдагыдай позитивдүү эмес, мурдагыдай жайдар эмес да. Барсаң кабактары бүркөө, капа, ушундай таарынычтары бар, агрессивный да. Анткени финансылык жактан аябай кыйналып калышкан, экономикалык жактан. Мурдагы жашоо жок. Анан биздин деле баягы мүнөздүн, адептин, баягы билимдин өсүшүнө, мүнөздүн оңдолуп, адеп акылактын оңолушуна ошол экономикада чоң таасир тийгизет деген ойдомун. Ошол себептен бул ишкерлик дагы кайсы бир деңгээлде социалдык проблемаларды чечүүчү бир инструмент катары түшүнөм. Анан баягы башта айткандай, өзүм экономика окугам, менеджмент окугам, бир нерсени уюштурганды, бир нерсени жасаганды, кураганды жакшы көрөм. Ишкерлик деле аябай чоң чеберчиликти талап кылат. Анткени бардык арсенал деп коет го, бардык куралыңды бир жумшайсың да. Бул жерде сенин билимиң, тажрыйбаң, психологиялык, социалдык, эмоционалдык, сенин абалың, тааныштарың, туугандарың, дос, душман, бул бардыгы ушул жерде мындай сынала турган, өзүң дагы сынала турган майданда. Бир даяр жерге жумушка киргенде сен белгилүү бир жумушту аткарасың да. Болду, сен бир болуп бурайсың да. Сен ишкерлик кылганда комбайнды толук элестетесиң да. Сен комбайнды баштан аяк жасайсың. Башкача айтканда болту дагы бурайсың, будайдын дагы оросуң, рулду да башкарасың, дөңгөлөгүн да жасайсың, моторун дагы башка. Жана башка. Ишкерлик ошондой. Анан ишкерлик бул жоктон бар кылуу. Негизи Кыргызстанда менин оюмча ишкерлер көбөйүш керек да. Бул деген предприниматель деген сөз да. Бул деген өз алдынча бир ишти жасоо деген сөз да. Өз алдынча бирөөгө муктаж эмес, бирөөдүн көзүн карабаган, өз алдынча бир нерсени уюштура алган жарандардын көптүгү өлкөдө социалдык маселелерди чечүүдө бир өтө чоң роль ойнойт да. Бирөөнүн көзүн карабайсың, өкмөттүн көзүн карап, тескерисинче коомдун, өкмөттүн, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошот деген ойдомун да. Негизи бул ишкерлик өтө терең. Анан бирок эме көп да баягы тармактарычы. Эмнеге унаага токтодуңуз дейм да. Эң кызыгы, мен өзүмдү аябай көп жакта сынап көрдүм. Негизи сынап көргөн тармактарым деле өзүмө жаккан тармактар. Анан 2022-жылы Дубайга кетерде, ошол шеригим экөөбүз аны ойлодук, муну ойлодук, кеңештик, акылдаштык. Анан Дубайдан бир пакистандык, улуту пакистандык, жаран эмес, эмеде Дубайда 15 жылдан бери жашаган киши да. Дубайда 15 жылдан бери жашаган киши, ал болсо бизди бирөө менен тааныштырам деди. Ал тааныштырам деген киши Араб Эмираттары мындай областка бөлүнөт да, эмираттар депчи. Бирок ар бир эмираттын жетекчиси мындай өз алдынча да, өз алдынча хан, өз алдынча бий, илгери бий деп айтылган го бизде. Ушундай статуска ээ. Анан ошол Шаржа деген штаттын принци менен тааныштырам деди. Анан биз олугуп, ал жактан бул жактан каражат топтоп, мен да тыйынчы карам, силер да чыгаргыла, Шаржанын принци менен бизнес кылабыз деп чакырган да. Эми мындайча айтканда, президент менен бизнес кылабыз деген сөз да, мындай түз айтып турган болсок. Анан биз ошого кызыгып, кыялданып барганбыз, бирок чындык кандай болгон жок, тилекке каршы. Анан өзүбүздүн эптеп топтогон каражатыбыз менен машина алып, машинанан барсак, ал жакта машина базары бар экен, жөн жүрбөстөн изилдедик. Машина базарларды карадык. Карасак баалар арзан. Биздикинен 3 эсе арзан, 2 эсе арзан да биздин базардан. Адан карап көрсөк, Кыргызстанга алып барып сатсак, анда жакшы пайда бар экен. Берки өзүбүздүн кыялыбыздагы иштерди дагы кылабыз деген ой тилек пайда болду. Анан ошентип автоунаа мындай кокустан башталып кеткен. Биз ал жака такыр башка долбоор менен барганбыз. Кудай таалам бирок башка жактан жол көрсөтүп койду. Бат ишке кирген тармак болду. Ошентип эле башталган. Бирок азыр ойлоном да, кантип келип калды, эми өзү бир кандай десем, мамлекет кызматта жүрдүм, коомдук иштерде жүрдүм, анча мынча саясий кыймылдарда жүрдүм, жана башка. Анан туруп эле мына техника, автоунаа бизнеске өтүп кеттим. Анан ойлонуп көрсөм, эми менин атам моторист, атам мотор оңдойт, жакшы түшүнөт техниканы. Мен кээде машинага байланыштуу суроо болот да, телефондон чалам, атам мондай болуп атат машина десем, мондай кыл дейт да, көрбөй туруп айтат да. Анан ошону айткырсам, машина жүрүп кетет же оңолуп кетет да. Же досторум машинамда болуп атат деп чалат, жазат. Атама чалам, ушундай дейт. Бала кезден техникага жакын эле чоңоюп турмун. Атамдын Жигулиси бар эле, анан жанагындай ГАЗ-53 деген орустардын унаасы, советтик унаа, ошол бар эле. Анан ошолор чукулап эле, оңдоп эле, карамай болуп эле, чөп ташып, анан Жигули минип эле чоңойгонбуз да.
Карап ойлонуп көрсөм баары ата кесиби сыяктуу эле болуп калат экен да мага деле. Ата эненин ролу негизи баланын калыптануусунда чоң роль ойнойт экен. Мен 30га чыкканча апам жакка көбүрөөк китепканага жакын болгонго аракет кылсам деле баары бир келип атамдын ишин улантып атам десем болот да. Бизде айрыкча Кыргызстанда мындай бизнесмен же ишкер десе эле проблемасы жок, иштебеген, акчаны асмандан ала берген, эч мындай кыйынчылык көрбөгөн адамды элестетебиз да тилекке каршы. Проблема болобу ишкерликте? Бул негизи өтө узун тема, 2 саат 3 саатта деле бүтпөйт болуш керек, 2 күн 3 күндүк сөз да. Бирок мен кыскартып айтайын, негизи бардык эле жарандар ишкерлик кылууга аракет кылат, бирок буга өзгөчө сапаттарга ээ болуш керек. Сабыр, тынбаган аракет, чарчабаган мээнет, анан нерв деп коебуз го. Түгөнбөгөн нерв керек да. Анткени тобокел 100% да. Кудай таалам бере турган ырыскысы да 100%, ошол жерде жоготуу да 100% да. Бир жерде айлыкка иштесең, билесиң да, бир айдан 40 000 сом аларыңдычы, мисалы. Бирок ишкерликте бир айдан 40 000 сом аласыңбы же 40 000 доллар минуска кетесиң билбейсиң да. Ушундай нерселер бар. Кыйынчылыктар аябай көп болот. Мисалы, бул биринчиден эле сенин командаң болот. Анан адамдык фактор деп коет. Сенин командада сен ойлогондой адам эч качан болбойт. Ар бир адамдын кыялы мүнөзү болот. Иш ойлогондой кетпей калышы мүмкүн. Бул биринчи фактор. Бул узун тема. Экинчиси финансылык маселелер болуп калат. Муктаждыктарды жабыш үчүн киреше жетпей калат. Кирешенен чыгаша деген нерсе бар да бизнесте. Сенин кирешең чыгашаң жок дегенде жабыш керек да, бизнесиң жашап кетиш үчүн. Ошол чыгашаларды жабыш үчүн күрөшөсүң да. Ушундай конкуренция деген нерсе бар. Ар бири өзүнчө чоң тема. Анан техника менен алектенип атпайсызбы? Техника бул бузулат. Кардарга мисалы алган унаалар кээде бузулуп калышы мүмкүн. Башка болуп калышы мүмкүн. Узак жолдон биз сырттан буйрутма алып келип атпайбызбы? Жолдо бир нерсе болуп кетиши мүмкүн, Кудай сактасын. Ушундай учурлар болот. Эми Кудайга шүгүр азыр андай бир буга чейин 2 жылдын ичинде жолдо бир нерсе болгон жок. Болгону бир жолу ошол биздин илгерки мурдагы команда деп айтайын, азыр команданда бүт тажрыйбалуу балдар менен жаңылаганбыз. Туура эмес унаа алып коюшкан да. Бул пробеги чоң. Бул боюнча дагы токтолом. Унаалардын баягы мекени жөнүндө айтканда. Анан биз бирок баягы жигит болгондон кийин сөзүңдө турушуң керек да. Биз кепилдик берип алганбыз да. Биз сага жакшы уна алып келип беребиз деп сөз бергенбиз. Анан моторун алмаштырып бердик. Колдон келишинче. Биз алган кызмат акыбыз бир 10 сом болсо, ага бир 15 сом чыгым болдук десек болот, же 20 сом чыгым болдук десек болот да, ушуну салыштырып айтканда. Буга окшогон бир канча мисалдар бар. Уна жасалган, кардардын акчасы ремонтуна жетпей калган. Анан толук жасалбай калган уначы. Бирок сала бер деп салып берген. Барганда тетиктери толук эмес, ушундай болуп калат. Анын тияктагы балдардан дагы ушундай ката кеткен, тиги чек деген нерсе бар да. То есть товарды алганда чек жазып берет. Чек албай койгон, отчет жок да. Анан ошол себептен бардык эмесин жаап бердим да. Бир деталь чыкпады эле, Дубайдан чыкпады эле, Америкадан алдырып бердим. Бул жигиттик сөз болгону аткарыш керек да. Минуска болсоң дагы сөз бердиңби, сөзүңдү аткарышың керек. Балким кечигип каласың, балким унутуп каласың, башка болот, бирок сөз аткарып бериш керек. Ушундай нерселер болуп турат жумушта. Анан кыйынчылыктар адам менен иштешкенден кийин ар кандай адамдын түрлөрү бар. Бирөөсү сабырдуу, бирөөсү сабыры жок, бирөөсү кечиримдүү, бирөөсү орой, бирөөсү сылык, ар кандай. Анан адамдарды тааныдым, адамдар менен өзүмдү тааныдым. Ошол бардык адамдарды бирдей кабыл алганды үйрөнөсүң да. Анткени кардарга мамиле бул өтө маанилүү нерсе бизнесте. Биринчи сен эме дейт го, келишим түзбөйсүң, мамиле курасың дейт да. Бир бизнеске келишим түзөсүң да. Ал мен мисалы кардарларымды айткым келет, партнерлорум мен үчүн шериктеш, партнер деген шериктеш да. Шериктеш деген ким? Сен дагы ал дагы пайда көргөн адам да. Мен кардар деп айткым келбей атат, партнер, шериктеш. Ал мен аркылуу жакшы машинага ээ болуп атат. Бул мен болсо ошол аркылуу нанымды, рызкымды таап атам. Ошол себеп да. Ошол шериктештер менен мамиле кылганды үйрөндүм. Клиент ориентированность деп коет орустар. Бул абдан маанилүү нерсе. Кардардын кызыкчылыгын дайыма жогору койсоң, ишиңде да береке болот. Анан кыйынчылыктар ушул мамиленин түздүгүнөн жеңилдейт да. Кыйынчылыктар мамиленин түздүгүнөн
жеңилдейт деп айткым келет. Угуп калдык. Сизди ушул бир убактарда көп суммада акча чогулткон депчи. Ошол тууралуу мындай кененирээк токтолсоңуз, мисалы эмне болуп жоготуп алдыңыз, жоготкондо мындай кандай акыбалда болдуңуз? Негизи оор нерсе да. Мен кыскача айтып берейин, негизи узун. Айтор Рамазан айы болчу, анан мен кызмат кылып аткам. 20 килограммдай аш демдеп атканбыз. Мен ошо Рамазанда кичине кызмат кылып турабыз. Аш демдеп атып анан ысып кетип, курткамды чечип илип койгом да. Анан ал жерде мечиттин жамаатын билем да, алар тийбейт, башка кылбайт. Эми ишеним да, бул ишенесиң. Анан ишенип, куртканын ичинде ушул $23,000 акча бар болчу, анан евро плюс сомдор менен. Анан илип коюп, ашты демдеп, элге таратып, салып берип туруп эле. Аш жеп отуруп эсиме түшүп кетти, илип койгончу. Барсам жок. Анан кийин эми көп деле ызчуу кылган жокмун. Андан мындан сурадым, жок көрбөйт дейт. Анан эң кызыгы, мен бир дагы адамды милицияга чалып чакырган эмесмин да, бирок бир маалда бир 5 органдан келди да. Ушундай оперлер келди, ГУВД келди, райондук келди, тергөөчүлөр келди, бүт жагынан келди да. 5 жак тараптан келди. Арыз жаздым, дешти, анан жазып. Анан оперлер таат канча иштешиптир, мен тынч эле үйгө кетип калгам. Дуа кыл деди устаз, дуа кылдым. Эми Алла Таалам буйруган болсо кайтат. Эгер жок буйруган болсо айла жок да. Анткени көп нерсе биздин колубузда эмес. Биз пендебиз да. Анан мейлдеп эле анан эртеси күнү кеткем. Анан үйдө саат 10-11 болгон, телефонда безбукта калып калыптыр. Карабаптырмын деле, чала беришиптир. Чалсам, алсам кечеги эмелери, оперлер экен. 1-2 маселени такташ керек болуп атат, келиңиз деди. Бардым, барсам кайра айтып бер деди. Анан айтып бер, мынча доллар, мынча евро, мынча сом бар эле. Ушундай эменин ичинде эле конверттин ичинде болчу, ушундай куртка болчу десем. Анан айтышты, эми табып калсак кандай болот деди. Табып калсак ыраазы кылам дедим. Эми анткени мээнет кылышты да. Түнү күнү мээнет кылышты, ыраазы кылам деди. Чындаппы деди, ооба деди. Биз сени кыйнабайбыз дешти да. Анан ооба дедим, мындай көңүлмөн чыгарып, силерге мындай чай алып бергим келет дедим. Анан туруп эле жилетти алдыма таштап коюшту, саначы орунда экен депчи. Ошентип тауып берип коюшту да. Эми бул баары Кудайдан деп ойлойм. Анан алган кишини деле табышыптыр, аны деле кечирип койдум, мындай эме алган жок, камалган жок да ал киши. Анткени ал мен туура эмес кылып алдым деп мойнуна алып, 6 балалуу экен, муктаж киши экен чындыгында эле. Эми жамаат, мечиттин жамаатынан дагы эмеске, сырттан келиптир. Алып кетиптир да, эми ооз ачкан кирген адам болупчу. Эми биздин да күнөөлөрүбүз ошончолук көп окшойт, ошо Кудай Таалам ошол аркылуу балким бир күнөөбүздү кечирди. Анан айтор ушундай олку солкучур болду. Мындан сырткары деле жоготуп тапкан ушулар көп эле болот, бирок эң кызыктуусу ушул. Аябай сабырдуу экенсиз да. Мисалы ушул жерден да эмени байкаса болот экен да. Ишкер адамдардын көбү капчыгында канча сом бар экенин билишет дейт го, так жүрүшөт депчи. Ооба. Ошол себептен жаңа сураганда да так айтканыңыз аябай сонун болуптур да. Эми унааларга өтсөк, биринчи эле суроом, сиздин унаңыз жөнүндө азыркы учурда кандай унааны айдап жатасыз? Азыр мен таксидемин. Таксиде жүрөм. Анан автобуста жүрөм. Негизи мен Кыргызстанда көп турбайм да. Кетип келип жүрөм. Анан бул жакта бир унаабыз бар эле, аны ошол былтыр саткан боюнча акчасын алдыкпиз, эң кызыгы. Жарым акчасын алганбыз, жарым акчасын алдыкпиз. Анан негизи биздин ишибиз Дубайда көбүнчө. Ошол жакта айлантып, ошол жакта алып сатып. Эмне себептен машинаны мындай көп деле, кандай десем, мен атам көп айтат да. Машина это просто средство передвижения деп айтат да атам. Машина бул жөн эле бир жерден экинчи жерге жеткирүүчү каражат катары. Мисалы мактана турган, бирөө көрүнө турган, көрсөтө турган буюм катары. Мен негизи эле табиятымда ал нерсе жок. Ошол себептен көп деле кандай десем, баалуу буюмга умтулбайм негизи. Машина эле эмес, башка деле нерселердечи. Муктаждыкты аткарган нерсе бар болсо, аткарып ошол чечип жүрө берет да. Анан негизи эле экономист болгонум үчүн дагы ошол жагына көп көңүл бурам. Эгер машина айдасам, майын алмаштырам, ходовкасын жасайм, мотору бузулат, коробкасы бузулат жана башка. Мен муктаждыгымды, мисалы такси чакырсам, такси келет 100 сомго таштап кетип калат да. Анан парковка издебейм, убакыттан үнөндөйм дегендейчи. Эң сонун. Эң жакшы көргөн машинаңызчы? Унаа. Негизи машина жакшы көргөн машиналарым көп. Эмне үчүн?
машинаны мен маркасын эмес, моторун карайм да. Моторду карайм, коробкасын изилдейм. Анан эң эле маанилүү машинада тормозная система да. Бардык эле машина жүрө берет алдыга жылы, бирок токтобой калышы мүмкүн да. Токтото албай калышы мүмкүн да. Машина олдунан жүрбөй койсо эч нерсе эмес да. Бирок жүрүп токтобой койсо жаман да машина. Ошол себептен бул тормозная система дагы өтө маанилүү ролду ойнойт. Негизи машина жөнүндө түшүнгүсү келгендерге мен Ford против Ferrari деген кинону сунуштайм. Мен бир канча жолу көрүп, кайра дагы көрө берем да, тажабайм ал кинону. Анткени баягы моторду мындай ичинен түшүнөсүң да. Тормозду ичинен түшүнөсүң. Ушундай да. Анан машина тандаганда эң прочный мотор кайсы болсо, анан мотордун түрлөрү көп. Үнү чыккан мотор бар, үнү чыкпаган мотор бар. Мисалы немистер үнү чыккан моторду жакшы көрөт. Япондор болсо көпкө служба кылган, анан оңой тейленген моторду жакшы көрүшөт. Ушундай да. Анан ошол себептен биздин муктаждыкка жараша тандаган жакшы болот. Мен болсо кыскача айтсам, эгер мага жаккан моторлор булар немец моторлору, анан Жапон моторлору. Анан Европада ошол өткөн кылымдын баштарында пайда болгон Порштун моторлору да. Анткени Порштун моторлору ушуга кичине кошумча айта кетейин. Бул мындай горизонтально жайгашкан да. Көп моторлор V-образный деп коет, мындай удалаш жайгашкан, же параллельно жайгашкан, же мындай ушундай түрлөр бар да. Порштуку карама каршы жайгашкан да, эмелери, цилиндрлерчи. Анан ошол себептүү машинада вибрация жок. Машина титиребейт биринчиден. Экинчиден ошол титиребегендиги себептүү аны башкаруу оңой. Үчүнчү артыкчылыгы, машинанын мотору баягы мондай жайгашкандыгы үчүн кокус алдынан кагылышуу болсо, мотор бияка эмес астына түшүп кетет да. Бул коопсуздукка дагы абдан маанилүү да. Анан ошону эле Жапон унааларынын ичинен Subaru ушундай мотор чыгарат да. Бирок бир минусу бар. Экөөсүн тең тейлеш кыйын. Башка жагынан минусу жок. Ошон үчүн мага эң жаккан машиналар булар ушул Mercedes, BMW, немец унаалары, анан Porsche менен Subaru. Кыргызстанга эң ыңгайлуу машиналар деп эсептеген машиналарды айтып берсеңиз. Кыргыз жеринде. Менин оюмча, Кыргызстанга эң ыңгайлуу машиналар булар кроссоверлер же джиптер да. Эми негизи биз жакшы көргөн унаалар бул Toyota Camry, Hyundai Sonata деген унаалар да, Kia Optima, K5 дегендерчи. Бирок ошол эле баага келе турган кроссоверлер бар да. Кроссовер деген ошол эле чыгым менен, ошол эле баага, бирок асты бийик машина да. Анткени бул абдан баягы экономикалык көз менен карай турган болсок, бул үнөмдүү унаалар да. Эмнеге? Анткени бардык эле машинанын майын алмаштырасың, бирок бардык эле машинанын ходовкасы менен астындагы защиткалары жана башкаларын алмаштыруу шарт эмес да. Мисалы асты бийик машиналар. Алар атайын тоого, ташка ылайыкталган машиналар да. Дөңгө, башка жана башка. Биздин жолдор, биздин табият ошол тоолуу да. Ошол себептен мен сунуштайт элем, колдон келишинче бийик машина алышыбыз керек. Кыргызстанга ошолор ылайыктуу. Анан өзүн бизде сынап көрсөттү. Жапон унаалары баары бир бизде практичный болуп эсептелет экен. Honda, ошол эле Toyota, Lexustар да. Биз көп анча жактыра бербеген унаалар бар. Билбейбиз анткени. Адам билбеген нерсесин душманы деп коет да. Бардык унаа жакшы негизи. Мисалы Жапон унааларынын ичинен Mitsubishi бар, Nissan бар, Mazda бар, Subaru бар. Subaru'ну го билип калдык. Бирок Nissan, Mitsubishi, Mazdалар дагы абдан жакшы машиналар. Мисалы өзгөчө Mazda'нын мотору бар да. Dons деп коет орустар. Англисчеси DOHC. Dosh деп окусак деле болот. Мына ошол мотор абдан жакшы моторлордун бири. Ошол себептен коркпостон эле эксперимент кылып ала берсек болот да. Ошол Жапон унааларына басым жасап. Негизи эле дагы бир нерсени айтып кетким келет. Биздин рынокко ылайыктуу машиналар булар Американдагы машиналарын айткым келет. Эмнеге? Анткени бул машина индустриясынын атасы да Ford. Ford башта эң биринчи биз билген бензин менен жүргөн кыймылдаткычты, Ford дизель менен жүргөн кыймылдаткычты Ford, Генри Ford иштеп чыккан. Андан кийин башкаларга тараган да. Башкача айтканда бир кылымдык тарыхы бар.
далаң оптимизация жаңылоонун үстүндө иштеп келишет. Эң үнөмдүү дагы, эң күчтүү мотор дагы ошол эмеде да, Фордто. Фордтун өзгөчөлүгү булар танка чыгарган, трактор чыгарган өтө мындай завод болуп эсептелет убагында. Эң күчтүү компаниялардын бири. Рынокто мындай, кандай десем, бизге анча популярный болбогону менен бул абдан бышык машина болуп эсептелет. Кузов оор, бышык, көп бузула бербейт. Ошого мындай Американын да GMC, Ford деген машиналарына көңүл буруп койсок болот. Менин оюмча басымды Жапон унааларын жасаш керек. Европанын унааларын айта турган болсом, Европаныкы ооба баасына жараша сапаты бар. Бирок бизде тейлөө кымбат болгон үчүн биздикилердин капчыгына оор келет да. Эң практичный унаалар Жапон унаалары. Бузулганы менен батоң болот, оңой болот да. Ал эми Американын Ford GMC'лери кеч бузулат, прошлый машиналар. Басымдуулукту мына ирети менен айта турган болсок, эң биринчи ушул корейский, Жапон унаалары, эң биринчи Жапон унаалары. Андан кийин Американ унаалары, Chevrolet, GMC, Ford'то. Анан 3-чү орунга мен Европаныкын коем. Бул эми капчыгы бар адамдарга проблема эмес. Анан эң акыркы орунга мен эң акырында 4-чү орун болот экен, корейский унааларды коем. Анткени Корея деле биз деген баягы эмен жалтыр-жылтырын жакшы көрөбүз да, комплектациясын жакшылап чыгарып атат. Бирок менин тажрыйбамда Корея унааларында көп мотор коробкага түштүм да. Ошол себептен мен качып калдым. Балким билбейм. Анан Кытайдыкы али тажрыйбадан өтө элек. Бирок чыгып атат, жакшы деп айткандар бар, мактагандар бар, тест-драйв кылып атышат. Анан мисалы Бишкекте, Кыргызстанда жашаган бала деп коелу, машина алгысы келип атат, карап атат, ар кимден бизде эми кеңеш бергендер көп го бизге. Машинаны бизде деле билбесе деле албай эле кой, көрбөй эле кой. Ошондой адамдарга кандай сунуш бересиз мисалы тандаганда? Аябай жакшы суроо болду да. Негизи баягы жана башта айтпадымбы, клиент ориентированность деген нерсе барбы? Кээ бирлер эптеп сатканга аракет кылат да. Бирок клиент ориентированность деген сөздүн мааниси кардарга туура маалымат жеткирүү да. Анткени ал туура чечим кабыл алыш керек да. Чечим кабыл алышына жардам беришиң керек. Ошондуктан эң биринчи мотор жөнүндө бир аз изилдеп койсо жакшы болот. Мейли көп устадай билбей эле койсун, бирок моторлор жөнүндө бир аз изилдесин. Отзывдарды окусун, YouTube'дан башкадан, азыр век интернета дегендей. Анан баягы танышы, машина айдаган танышынан эле кеңеш сураган токтотсун да. Болду. Ошончо болду, там Кудай бергенге барсын. Ошол жакта усталар бар, мотор жасаган. Мисалы кандай мотор, эмне тиги бу деген нерсе бар да. Анан болбосо биздин офис бар, офиске келсин. Мен бекер эле маалымат берем да. Мотор кандай мотор жакшы, кандай мотор чарчап калат, же мен жеке тажрыйбамды эле айтып берем. Бул жерде эми кыска айтып атам. Биринчи орунда кечиресиз. Биринчи орунда мотор, анан тормозная система жөнүндө бир аз тормозду изилдеш керек. Анан коробкасын ачып текшере албайсың. Бирок коробканы деле мындай отзывдар менен башка менен билсек болот. Анан үчүнчү акыркы нерсе бул эме да, комплектациясы да. Эми отурган жериң чүпүрөкпү же булгарыбы машинанын жүрүшүнө таасир этпейт да. Мындай булгары менен деле авария болуп кетиши мүмкүн, тиги чүпүрөк отургуч менен деле авария болуп кетиши мүмкүн, Кудай сактасын. Же тескерисинче. Ошол себептен машинанын жүрүшүнө таасир эткен детальдарга көңүл буруш керек. Бул абдан маанилүү. Анткени биздин мактанычыбыздан дагы мындай роскош дейбиз го, ошондой жүрүшүбүздөн дагы ыңгайлуулукка караганда коопсуздук маанилүү да. Ошондуктан унааны тандаганда эң биринчи коопсуздугуна көңүл бурабыз. Анан үнөмдүүлүгүнө көңүл бурабыз. Анан кийин акыркы комплектациясы десек болот. Дагы бир нерсени кошумчалап кетейин. Биз унаа тандаганда дагы маанилүү нерсе бул кыймылдаткычтын көлөмү менен машинанын салмагы. Ушул параметрди эске алыш керек. Эмнеге? Үнөмдүү экен деп каалдайган чоң машина алышы мүмкүн, бирок мотордун объему 1,5 болсо, машинанын салмагы 2,5 тонна болсо, 3 тонна болсо, аны тарта албайт да. Мисалга айтайын, азыр Toyota Highlander эң бизде популярдуу унаа. Негизи бензин менен жүргөн Highlander бар, анан гибрид Highlander бар. Бензин менен жүргөн Highlander бул 3,5 көлөмдө болот. Башкача айтканда, ошол чоң салмактагы кроссоверди ошол 3,5 көлөмдөгү мотор жакшы тартат. Кыйналбайт да, бузулбайт да. Ал эми гибрид болгондор 2,5 да объему.
бул Highlander салмагы оор, бирок мотордун көлөмү 2,5. Биздикилер кыргыздар тоого айдайбыз, анан трассада чабабыз, басабыз газ. Ошондо моторду кыйнап алабыз. Ошол себептен колдон келсе мотордун көлөмү менен машинанын салмагын эске алышыбыз керек. Дагы көп деталь бар, негизгилер ушулар. Жакшы. Мисалы бензин, газ, гибрид жөнүндө айырмачылыктарын кенен токтолсоңуз. Негизи мен эң баалаган кыймылдаткыч бул электромкыймылдаткыч да. Анткени балким эми убакыт келер, азыр литий менен жасалып атат да батарейкалар. Будай талам адамдардын бир инженерлердин дейинчи, мындай мүмкүнчүлүгүн ачып, ошол литий эмес, дагы бир коопсузураак бир затты ойлоп бир жерден казып чыгышабы же иштеп чыгышабы билбейм. Анткени литийди алуу мындай зыяндуулугу көп деген мен көп маалыматтарды алып калдым, бирок чындыгында билбейм. Эмнеге? Анткени андан сырткары электрокардын абага зыяны жок. Экинчиден тейлеш жеңил, ал жакта мындай система оңой да, татаал эмес. Анын тейлеш жеңилирээк, алмаштыруу жеңилирээк, ар бир дөңгөлөккө өзүнчө мотор койсо болот жана башка. Бирок биздин тажрыйбабыздагы эң жакшы кыймылдаткыч бул бензин деп эле айткым келет. Бензин бул өтө практичный болот, көп кыйналбайт. Анткени бензиндин эмеси, солярга гана бензин сапаты жогору да. Бул деген сөз кыймылдаткыч деген эмне? Кыймылдаткыч деген машинанын кыймылга алып келген нерсе да, бир агрегат да. Бирок агрегаттын ичиндеги татаал система бар. Башкача айтканда, машина ошол кыймылга келиш үчүн агрегат иштеш керек. Агрегат кантип иштейт? Анын ичинде ошол күйүүчү заттар, газ болсун, бензин болсун, солярка болсун, ток менен экөөсү биригип, аба кошулуп, 3 химиялык процесстин негизинде жарылуу болот да, кичинекей жарылуу болот. Ошол кичинекей жарылуудан пайда болгон кубат, энергия тиги поршендерди кыймылдатып, машинаны кыймылдатат, агрегат иштетет. Машинанын кыймылга келет да. Анан эң баягы жакшы кыймылдаткан бул бензин болуп эсептелет. Азыр эми элестетип көрөлү жөн эле машинаны тандады, алды. Эми аны тейлеш керек да. Кандай убагы менен эми бизде бардыгыбыз бузулмайынча карабайбыз да, бузулгандан кийин. Машина эмес, ден соолук деле ошондоп калды да. Азыр ооруганда ооруканага барасың, болбосо барбайсың деле. Машинаны тейлөө боюнча. Негизи эми биз бардыгыбыз унааны канчалык бузулбай көпкө айдасак дейбиз да. Баарыбыздын каалообуз ошол. Бирок ошондой болуш үчүн бир канча шарт бар. Биринчиси майын убагында алмаштыруу. Башкача айтканда, негизи 10.000 километр деп айтылат, бирок 9,5 километрде майын толугу менен жаңылап туруш керек. Анан биздикилер акчасын үнөмдөйм деп 1000 сомду кызганып, 2000 сомду кызганып коебуз да. Колдон келишинче оригинал майларды табып, эми бул деген базар. Бирөө таза эмести деле таза деп сатып бериши мүмкүн. Ошон үчүн өтө кылдат көңүл буруп, таза май табып коюш керек. Экинчиси, жанагы ходовка деген нерселер бар эмеспи? Бул деген кандай түшүндүрсөм экен? Аттын такасы жейилип кетсе, аттын аттын бутуна көп зыян жетет го. Ошол таканы сынганга жеткирбеш керек да. Ходовкасын убагында карап турсаң, машинанын баягы резина менен бекитилген жерлери, шов деп коебуз да. Резина менен айнек бекитилет, эшиктин жабылыштары бекитилет, ичиндеги пластиктер бар. Ошолор талкаланбайт да. Ходовкасы кеткен машина биздин жолдордо шакырап баштайт. Эмне себептен? Убагында жанагы ходовкалар жасалбагандыгы үчүн да. Ошол себептен экинчи маанилүү нерсе ходовкасын шакырганга жеткирбеш керек. Такыр. Кеттү, токтош керек, айдабаш керек, же болбосо алмаштырыш керек да. Болбой эле зордоп айдап жүргөн болбойт. Анан сөзсүз түрдө диагностикалык текшерүүдөн өткөрүп, анан диагностикадан жанагы чектер жигет го. Өчүрүп салып эле айдай бересиз да. Бул такыр туура эмес нерсе да. Чеккүдүү атайын, мисалы Toyota айдаганда Toyota центрге барып диагностика кылдырсың да. Тизме чыгат, болсо бул тетиктери бузук. Же бул жерлерин оңдош керек, же алмаштырыш керек. Ошону сөз кылыш керек. Антпесек бул техника мындай да. Техника мындай нерсе. Биз мисалы тишим ооруп атат, эртең дарылансам деле боло берет, же жатып турсам өтүп кетет дейт да. Мисалы тиги давлениясы көтөрүлүп кетсе, адамдарды бир аз жатып турса, бир нерсе болсо түшүп кетет го. Кайра түшүп нормага келет да. Машинанын давлениясы көтөрсө, оңдомойнча кайра бир калыбына келбейт да. Көтөрүлсө. Же ошол такасы бузулса,
ходовкасы кетсе, аны алмаштырмайынча калдына келип калбайт да. Машина бул адамдан айырмасы ошол да. Машина алдабайт да. Адамды кандай сенсең жакшы дейт да, жаман болсо элечи. Машина эч качан алдабайт да. Жаман болсо жаманмын дейт да, жакшы болсо жакшымын деп жүрүп берет. Ошол себептен убагында май, убагында ходовка эң негизи ушул. Анан электриканы кылып аткан кезде дагы колдон келишинче жана изолента менен орогондон качыш керек. Эми изолента менен оросо туура оролуш керек. Электрикадан дагы баягы бизде жарылуулар болуп атпайбы? Ооба. Ошол туура эмес масса, туура эмес контакттардан улам да. Туура эмес коопсуздук техникаларын алдын албагандан улам да. Ошол себептен атайын ошо электриканы көчөдө жүрүп үйрөнгөн эмес, адистери бар. Чындап бар Кыргызстанда деле. Ошол адистерине барганга аракет кылыш керек. Эптеп изолента менен ороп алып жүрө берсек деле болот, бирок айтып атпаймынбы, коопсуздук баарынан жогору турат. Коопсуздук техникаларын сакташ керек. Баардык ишти баягы бөдөнө сойсо дагы кассап сойсун деген сөз бекеринен эмес, адисине барганга аракет кылыш керек. Анан бир эмени айтып өтөсүзбү? Жана май жөнүндө айтып өттүңүз го, мотордун майы. Ооба. Кантип билсең болот сапаты жакшы экенин? Оригинал фирмалар бар да. Ошолордун идишине куюп алып сата беришет. Мисалы Sakura деген фирма бар, Lukoil дегендер бар, орустардыкы Lukoil. Бирок жапондордуку дагы жакшыраак, мисалы Sakura. Эми айтсам азыр аттарын реклама болуп калат экен, уже айтып деле койдум да. Айтып эле коюңуз. Барып алмаштырып туралы. Коюлук суюктугунда айырма болот. Анан ошол май куйгандардан негизи консультация алыш керек да. Бизде расмий дилерлер бар го. Ооба. Ошол жерден мисалы Toyota Center, Kia Center'лер бар да. Ошолор дагы мисалы майдын коддорун берет да. Ошол коддор менен караш керек болот. Эмнеге Дубайдан алып келип жатасыздар да, мисалы машинаны? Америкадан алып келгендер бар, Кореянын өзүнөн алып келгендер бар. Негизи баштан айтайын дегем, биз башкаттан алып келебиз депчи. Жок, биз деген ошол мен Дубайга барып калдык окустан. Дубайдан баштадык да. Бирок учурда биз Америкадан дагы, Кореядан дагы, кардардын талабына жараша Кытайдан дагы алып келип атабыз. 4 өлкөдөн тең. Бирок Дубай менен Америка окшош эле, анткени Дубайдан Американын унааларын алып келебиз. Дубайга Америкадан келет, Дубайдан Кыргызстанга келет да. Болгону Америкадан кеч келип атат, Дубайдан батыраак келип атат. Айырма ошол эле. Американын унааларын ошол жерде чоң поставщиктер бар, аябай чоң аукциондор бар. Ошолор оптом сатып алып туруп эле Американын унааларын алып келип Дубайдан сатышат да. Анын эң өзгөчөлүгү негизи эмне себептен билбедим, көп деле мындай үстүнө кошпой сатышат. Мисалы мен өзүм айта турган болсом, бир Highlander алганбыз. Бардык чыгымдарын эсептеп, мен алган бааны эсептесем, аукциондун пайдасы $300 болуп тур да. $300 кошуп эле мага берген да. Баягы көп сатканга аракет кылышат, бирок көп кошпостон. Америкадан түз алсаң вакыттан турасың. Дубайдан вакыттан бат келет. Ошол себептен Дубай Америка менен бири-бирин толуктайт да. Корея, албетте, Кореянын унаалары өзүнөн чыккан унаалар. Алып келесиздер. Ооба, алып келебиз. Кытайдан да алып келип атабыз. Кытайдын унаалары да азыр популярдуу болду. Азыр ошол мисалы Кытайдын унааларына кандай кепилдик бересиздер? Мисалы машинаны жакшы жаман экенин билиш үчүн өтүш керек дейт го, бир 10 жыл, 15 жыл убакыт. Тилекке каршы анча убакыт өтө элек, эми бирок 2 жылдан бери, 3 жылдан бери мындай базардын сынынан өтүп атат да. Ооба. Ошентип атып, негизи мен жаңы эле баштадык Кытайдан унаа ташып. Эмнеге? 2 жыл байкадык да мындайча айтканда. Биз кайсыл унаалар азыр иреттелип, бир белгилүү тизме пайда болгон. Кайсыл унааларына ишенсе болот. Кайсылары сапаттуу, кайсылары белгилүү, жакшы жана башка. Ошентип отуруп анан биз тизме кылганбыз. Биздин тизмеге кирбеген унааларды сураса деле алып келип бербейбиз. Биз буга гарантия албайбыз депчи. Анан өкмөт чыгарган унаалар бар. Кытайдын өкмөтү чыгарган унаалар бар, BYD мисалы. Chang'an деген. Анан Geely деген марка бар. Эгер Geely'ни терең изилдесеңер, бул Volvo'нун мындай кызы десек болот да. Анткени Volvo бүт системасын, моторунан баштап дизайнына чейин ошол Geely'ге берген да. Анткени бир кезде Volvo банкрот болор кезинде Geely куткарып калган. Кытайлар чоң акча берип Volvo'дон калтырышкан, алышкан эмес, бирок Volvo'нун системасын сатып алышкан. Моторунан баштап коробка. Анан негизи Volvo дүйнөдө билесиңер эң коопсуз унаа болуп. Эң коопсуз унаа биринчи орунда турат.
ошонун базасына жили чыгып атат. Демек жилини коркпой алсак болот. BYD Chang'an булар болсо ошол мамлекеттин кепилдиги менен чыккан. Булар да жакшы унаалар. Анан бир канча андан башка дагы унаалар бар. Аларды болсо биз кардарлардын берген баасынын негизинде тизмеге киргиздик да. Анан бир эки үч унаа бар, алар эми баягы лакшери кар деп коет. Кымбат унаалар кирет дагы, ал жакта бүт сапатына дал келе турган унаалар, мисалы Зекерлер, Аватор деген унаалар, Лисяң деген унаалар. Булардын баарысы ошол сапатына, баасына тап келген унаалар болуп эсептелет да. Ошон үчүн белгилүү тизме кылганбыз. Жакшы. Volvo дагы коопсуз курун. Volvo негизи өтө тарыхы узун унаа. Коопсуздук курун биринчи ошол. Негизи бир тарап мурда илгери бир эле мондай болгон да. Анан эки тараптуу кылып туруп, эки тарапты тең бекемдеп кармоо системасын жана жака бекитүү системасын Volvo ойлоп тапкан. Анан элдин коопсуздугу үчүн башка компанияларга да ошону акысыз тараткан. Дагы бир Volvo ойлоп тапкан бул подушка безопасности. Коопсуздук жаздыктар бар эмеспи? Унаа талык кагылышкан кезде ошол коопсуздук жаздыктар иштеген системаны дагы Volvo ойлоп тапкан. Андан сырткары да көп коопсуздук системалар бар. Балким кызыккандар көрсө болот, YouTube'да толтуруп. Volvo'нун фуралары да аябай тез токтойт го. Көрүп алып, сүйүнөсүң ошону жасап чыгарып атканда. Бизде Кыргызстанда машинени жылдап эле айдап жүргөндөр бар да. Пробегине деле көңүл бурбайт, саткысы деле келбейт. Ошолорго кандай кеңеш бересиз? Мисалы, бир машинени канча убакытка айдалса болот? Негизи эми адамдардын мүмкүнчүлүктөрү ар кандай. Эми кээ бир адамдар айтам, жеке мен үчүн негизи машина бул бир жерден экинчи жерге жетүүчү каражат да, жеткирүүчү каражат. Негизи биринчи деле убакыт, биринчи машинаны ойлоп тапканда деле аттан батыраак жетели деп ойлоп табышкан да. Негизичи. Кийин бара бул биздин баягы жеке буюмга мындай өзгөчө бир башка бир нерсеге айланып кетти да. Акылдуу машина болуп кетти жана башка. Негизи мүмкүнчүлүгү барлар унааны мындай тез эле алмаштырган жакшы менин оюмча. Анткени биз кайра эле экономикалык жагына келип такалып атам. Унаа бул мындай техника болгондугу үчүн ал жейилет, арзандайт да баасы, жыл өткөн убакыт өткөн сайын. Экономикалык жактан ушул капчыктан жабыркабаш үчүн алган унааны айдап көрдүңбү, бир 2 ай 3 айда алмаштыра берсе болот да. Мисалы алдың, бирөө ушул унааны алгысы келди. Анткени ар бир унаа өзүнчө бир эмоция берет азырчы. Унааларды мындай маркетинг максатында дагы чыгарып калышкан да. Маркетинг максат деген эмне? Бул деген батыраак көбүрөөк сатыш да. Маркетинг бул эмнеге таянат? Адамдардын сезимине таянат да. Унаа чыгарып аткан компаниялар адамдарга эмоция бергиси келип атат да. Ар кандай эмоция, ар башка унаа ар башка эмоция берет. Бийик тоого чыккан машина башка эмоция берет. Мисалы Lexus IS, BMW 330 дегендер, мисалы спортивный машиналар. Булар башкача эмоция берет да. Анан сен айдап жүргөн унааны бирөө ошол эмоцияны, сен алган эмоцияны алгысы келип сурашы мүмкүн. Бериш керек. Сен да жаңылашың керек. Ошентип отуруп, менин сунушум, жарандарыбыз колдонулган экинчи колдон өткөн машина эмес, 0 пробегге чыгыш керек. Буга дароо баарыбыздын күчүбүз жетпейт. Чоң бизнесмендер гана, чоң мүмкүнчүлүгү барлар гана барып салондан дароо сатып алышы мүмкүн. Бирок калың катмар мындай экинчи колдон алынган же урулган, сүзүлгөн, жасалган машиналарды алып атабыз да. Буларды эмне кылабыз? Биз мына экономикалык киреше табуу жолундагы айткым келет да кошуп. Алып, айдап жүргөнчө сатка чыгарып кой. 3 ай, 2 ай. Анан пайдасы менен азыраак пайдасы көп эмес. Ал деле мисалы көп төлөбөсүң. Алган баңа $5, $1000 кошуп кой, же $200, $100 деле кошуп туруп, береке болсун деп $50 кошуп деле берип сал, мисалычы. Анан үстүнө дагы ошол тапкан бир пайдаң менен дагы бир өзүң каалаган бир машинаны ал, бирок жылы жаңырак ал. Буга чейин 18.000 алсаң, 18-жылкы алсаң, кийинкисинде 19-жылкын ал. 19-жылкын алсаң, кийинкисинде 20-чы. 20-чыны алган болсоң, кийинкисинде 21, ушундай да. Ошентип отуруп, бага 0 пробегге кууп жетсек, кыргыздардын баарысы жаңы машина минип калат. Бул экологиябызга дагы, жолдорубузга дагы, коопсуздугубузга дагы, бардык жагыбызга бир пайдалуу болот деп ойлойм. Жеке пикирим. Кыялыңызда машина барбы? Ооба, менин кыялымда машина бар. Бул жапондордун Toyota Century деген машинасы. Анткени бул мындай машина дүйнөдө
аз эле да жок. Бул бир канча жыл чыкпай калып, быйыл кайра аны жаңылашты да. Аны саттыкка чыгабы чыкпай билбейм. Бирок отургум келет. Анан негизи бир канча унаа бар. Ошол класстагы Rolls-Royce. Rolls-Royce дагы бир өзүнчө бир баасы бар. Анткени бул жерде мындай да, машинага отуруудан дагы биринчи ошол машинага кандай адамдар отурат экен деген суроо да мен үчүн. Мен ошондой адам болгум келип атат да. Максат кандай десем, мактаныш үчүн эмес, ошол Rolls-Royce айдаш үчүн деле эмес да. Болгону ошого кандай адамдар отурат, кандай акыл бар, аларда кандай тажрыйба бар, кантип ойлонушат деген маселе да. Ошол себептен. Аны ылдамдыкты жакшы көрөм. Албетте дүйнөдөгү эң ылдам машиналардын бири Bugatti унаасы. Аны бир жылдык эле телөөсү $300,000 турат да. Анын баасын айтпай эле коеюн. Баасы өтө кымбат. Ошол эң баягы кыялымдагы унаалар ошолор Bugatti, Rolls-Royce, анан Century, Toyota Century деген уна. Билбейм, болгону ошого кандай адамдар отурат экени мага кызык да. Ошон үчүн отургум келет. Ошон үчүн айдагым келет. Мисалы Дубайда аукциондор болот атпайбы? Бишкекке кылса болобу ошондой нерселерди? Бишкекке кылса болот. Бул абдан жакшы идея. Мен эмне үчүн компаниянын атын Автохаб койдум. Хаб деген нерсе бир нерселердин жыйылган жери да. Менин кыялымда дагы Кыргызстан ошол Автохаб болсун деген кыялда тилек. Ошол ниет менен койгом ушул атты. Анан бул эмне деген нерсе? Бул кыстыра кетейин. Кенен Кыргызстанга табигый жол менен айланып бараткан бул авто агым жолун тоспошубуз керек да. Башкача айтканда, ошол эле СНГ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан негедир машинанын транзиттик өлкөгө айланып баратат да. Грузиянын ролун алып атабыз да. Эми ошону табигый жол менен келди. Эч бир мыйзам ойлоп тапкан жокпуз, ал үчүн башка кылган жокпуз да. Бул табигый жол менен келди. Кыргызстанга унаалар келип, башка кошуна өлкөлөргө кетип атат да. Муну дагы жакшыртыш керек. Кандай? Бул деген сөз бизде СЭЗ Бишкек бар, Свободная экономическая зона. Бул жерде өндүрүлгөн товарлар көбүрөөк сыртка сатылат. Ошол себептүү мыйзамдары жеңилдетилген, салыктар жеңилдетилген. Ошондой эле бир унааларды сатуучу бир чоң базар бөлүп бериш керек Кыргызстан. Өкмөт мыйзамдарыбызды бир карап чыгыш керек. Салык түрлөрүн бир жолу карап чыгыш керек дагы. Кыргызстанга кирип, бир Кыргызстан ичинде айдалбастан кошуна өлкөлөргө сатылып кете турган унаа болсо, анда анын салыгын башкача кылыш керекпиз да, жеңилдетиш керек. Бул Дубайдын мисалы. Мисалы Дубайга машина алып келсем, 10% салык төлөйм. Ал машинаны сыртка сатсам, мен төлөгөн 10%, 5%ын өкмөт мага кайтарып берет. Унаа Дубайдан кирип эле чыгып кеткен 5% алып калат да. Чыгым аз болот, адамдар да киреше көрөт жана башка. Эми Кыргызстанда табигый жол менен ошого айланып баратабыз. Салыкты тескерисинче татаалдаштырганын ордуна унааны Кыргызстандан сатсаң, салыктын түрү аз болот. Унааны Кыргызстандан сатсаң, батыраак сатылат, кошуналарга кетет деген биз маркетинг ход кылышыбыз керек да. Бүт эгер бул шарт түзүлсө, акчасын кармалып не кылсам деген жарандар көп. Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө бар. Биз айтабыз, Кыргызстанга келгиле, бизде мындай өкмөтүбүз мындай жер берди. Ошондо отуруп сатсаң, салыгың аз болот, пайдаң көп болот. Кыргызстанга акча кирип баштайт. Бул деген сөз Кыргызстанда табигый жол менен акча айланып баштайт да. Бунун да бир пайдасы. Акчасын көтөрүп машина алам деген казак бир тууганыбыз келет, орустар келет, өзбек бир туугандар келет, тажиктер келет жана башка. Алар биздин мейман канабызда жатышат, алар биздин тамагыбызды жейт, наныбызды жейт, алар биздин таксиде жүрүшөт да. Анан биздин аймактан унаа алып, биздин өкмөткө салык төлөп кетишет. Салыкты ошолор төлөйт. Аны унаа сатып аткан адам төлөбөйт. Тиги сырттан келип, биздин өлкөдөн унаа алып кеткен адам төлөйт. Бул жерде көп тараптуу утуш бар да. Ошондуктан коркпостон саясий бир чечим бул албетте. Коркпостон ошого эгер бара алсак, бул өтө чоң бир экономикага салым кошо турган тармактардын бири болуп эсептелет да. Аукцион жөнүндө сурабадым, ошодон келдик да буга. Анан аукцион кылабызбы, жөн эле тизип алып сатабызбы? Ал жөн эле сатуу методу да. Аукциондо баягы чыгарып туруп эле машинаны ким көп баа берсе алып кете берет. Сатуу жолу аны кылса болот. Эмне болбосун?
андан да жакшы кылсак. Бир районду бөлүп туруп эле ошол жерге мейманкана баардык керектүү эмелерди салып, мисалы ушунун аткарылышына бир нерсе кылып атасыздарбы? Кыймыл, Мен сунуш. мындай кандай десем, эми үнүм чечим кабыл алуучу адамдарга жете элек. Бирок жеткире тургандарга айтып атам. Деп атам. Эгер кел ошону кылалы десем, мен колумду көтөрүп алып ишимдин баарын таштап коюп, макул, мекеним үчүн деп барам да. Элестет. Чоң салым да бул. Колуман келген жардамды берем. Идеямды, башкасын. Буда чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Эң son анан жана айтып калбасызбы, офиске келсе бекер эле консультация беребиз деп, келе албагандар чалып сураса болобу? 24 саат бою. 24 саат бою чалсын, сурасын, офиске келсин, көчөдөн десе көчөдөн. Кыскасы, менин ишим азыр ошол жактан кызмат кылыш. Макул, Маштан Кыргызстандан алсын, айырмасы жок. Кытайдан алсын. Биз аркылуу эмес, башка бирөө аркылуу алсын, айырмасы жок да. Адамдар туура машина алсын. Туура тандоо жасасын. Болду. Эске анда иштериңиздерге дагы бир жолу ийгилик каалайм. Өтө сонун иштерди жасап жатасыздар. Кубанычтабыз. Биз да кыялыбыз бар ошол жакшы бир өзүбүзгө жаккан, көпкө кызмат кылып берген машинага жетсек деген. Амин. Бизге окшогон жаштардын, жарандардын кыялын ишке ашырып жүрөңүздөр. Азыр биздин көрүүчүлөргө кайрылып койсоңуз болот. Урматтуу менин мекендештерим, досторум, негизи биз күн сайын тандоо менен жашайбыз да. Ошондуктан мен да силерди унаа тандоодо туура тандоого чакырам. Биз болсо кызматыңыздардабыз. Эгер кандай бир суроолор болсо берсеңиздер болот, кайрылсаңыздар болот. Ар дайым биздин эшигибиз ачык. Келип тааныш болуп чай ичип кетсеңер да болот. Жана башка. Анан Кыргызстаныбызда менин тилегим да. Кыргызстанда жалаң 0 пробег, такыр айдалбаган, заводдон чыккан жаңы унаалар айдалсын. Ар бир кыргыз жараны ошого татыктуу, ар бир кыргыз жараны ошого жетсин деген тилектемин. Биздин аракетибиз, кылып аткан иштерибиздин баарысы ошол багытта. Кудайым буйрса, ниетибизге Кудай таалам береке берсин. Эң son рахмат дагы бир жолу достор. Сиздердин биздин каналга жазылып бөлүшкөнүңүздөр чоң мотивация болот. Андыктан азыр комментарий калтырып кетсеңиздер болот. Кийинки чыгарылыштарда кайсы кесиптин ээлерин көргүңүздөр келет. Аязбекке сизге дагы бир жолу чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдирем. Иштериңерге ийгилик. Силер дагы элдин кызматында жүрө бериңиздер. Рахмат.